Мен аябай намаз окугум келет, бирок тамеки чегем. Эмне кылсам болот? Албетте тамеки бул ден соолукка зыян, шариатта күнөө болуп эсептелет. Анткени бул тамекини баардык акыл эстүү адам керек болсо, баардык дүйнө жүзүндөгү адиселер болгон доктурдун баары тең зыян деп айтат. Исламда зыян болгон нерселер бул арам болуп саналат. Эмне кылыш керек адам баласы? Намаз окугусу келген болсо, албетте жакшы ниети бар экен. Ошо ниети өчүп кетелекте, ниети алсырап кетелекте тезинен ошо намаз үйрөтүп турган адамды табыш керек. Жакшы адамдар менен жанашып, ошолор менен дос болуп, өзүнүн чөйрөсүн түздөш керек. Болсо өзгөртүш керек. Анан ошол билген адамдардан сурап, намазды үйрөттүп, ошолор менен дос болуп, жанаша жүрүш керек. Анан жакшы адамдар менен жанашып жүргөн болсо, намазды да тез үйрөнөт, жана намазын таштабай окуганга да жардам берет. Жана ошонун аркасы менен Кудай Таалага тобо кылып, тамекисин ташташ керек. Кандай жолу менен таштаарын эми өзү билет да. Кээ бир адамдардын эрки күчтүү болот, алар жөн эле таштап коет. Кээ бирөөсү таштай албайт, аны же медицинага кайрылсын, кандай дарылар бар, же кандай ыкмалары бар, ошону таштаганга жардам бере турганда ошону изденсин. Анан мен тамекини таштаганга чейин намаз окуган болбойт экен деген ойдон алыс болсун. Ал туура эмес. Тамекисин таштай албайса да намазын дароо башташ керек. Анан акырындык менен тамекисин Кудайым ушу таштайт. Балким ушу намаздын өзү ушу күнөө иштерди таштоого жардам берет. Анткени Аллах субхана таала ачык эле айткан, бул намаз жаман көңүл ренжиткен жана жалпы күнөөлөрдөн тыят деген да. Ошондуктан бул намаз өзү жардам берет. Адам баласы ниети таза болуп, ушуну таштайын деп намаз окуп, анан аракеттерин, себептерин кылган болсо, иншалла таштап калат буюрса. Аллах субхана таала жардам берсин.